Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Бұл видеода сіздерге 1 килограмм арпадан қанша килограмм гидропоника тоюту чыгат. Ошону көрсөтүп берейин деп турам. Толук 7 күн өстүрүп көрөбүз. 7-8 күн деп айтылат негизи. Анан азыр мына 1 килограмм арпаны таразага тартып, анан 7 күндөн кийин ошол арпа канча килограмм гидропоника тоюту болуп өнүп чыгат. Ошону чогуу көрөлү, бүткүл процесстерин айтып бергенге аракет кылайын. Азыр арпаны таразага тарталы. Ошондо 0 чака канча грамм болот? 350 грамм экен. Ошондо тарени басып салалы. 0 кылып чыгарып салдык. Эми мына арпаны салабыз. Мына ровно 1 килограмм болду. Эми ушуну аз сууга чылайбыз. Мына арпабызды сууга чылап койдук. Анан сууларын улам алмаштырып турабыз. Негизи 30 саатка чейин ташташ керек деп айтылат. 30 саатка чейин күтөбүз. Арпа сууда 30 саат турду. Ошол 30 сааттын ичинде 3 жолу суусун алмаштырдым. Анан азыр мына ушу арпаны салалы деп турам. Мындай темир калай даярдап койдум. Ушунун ичине салабыз. Мындан чоң болгондо батпай калат экен, 1 килограмм, чан үчүн көбүрөөк жасаш керек болчу экен да. Бүгүн 3-чү күн. Ошондо 30 саат сууда чыланып турду. Анан 2 сутка 50 саат мындай караңгы бөлмөдө туруш керек экен. Кандай караңгы дегенде күн тийбеген, жарык тийбеген бөлмөдө деп коет экен да. Ошол убакта суу сугарылбайт экен да, бирок мен андай деле кылган жокмун. Суу чачып аттым. Себеби дегенде кургап кетти да үстүч. Анан мына акырын көрсөңүздөр болот. Ушундай баш ала баштады. Арпабыз өнө баштады. Башталып келатат да. Азыр кыш мезгилине даярдык көрүлүп жаткан мезгил. Арпалар чабылып бүтүп калды. Быйыл чөп 480-500 же андан дагы жогору болуп жаткан мезгилде үйдү же времянканы жылуулап гидропоника өстүрүш керек. 8 эсе эконом болбосо дагы 4 эсе эконом болсо деле бизге абдан жакшы пайда. Үйдү жылуулоо бул кышкы мезгилдеги жылуулукту жоготпоого абдан жакшы өбөлгө түзөт. Демек, үйдү жылытуу үчүн аз энергия талап кылынат. Компаньон банкынан Кирсев программасы менен сиздер да үйлөрүңүздөрдү жылууласаңыздар болот. Бул программанын алкагында 15%га чейин грант алуу мүмкүнчүлүгү болуп саналат. Башкача айтканда, кредиттин бир бөлүгүн жарым-жартылай кайтарып алуу мүмкүндүгүнө ээ болосуз. Эмдиги жылы атайын гидропоника тоютун даярдоо цехин салайын деп жатам. Сиздер да ушул Кирсев программасы менен шартыңыздар келсе, быйыл эле салсаңыздар болот. Анан элестетиңиз, ошол гидропоника цехин меникиндей күн панелдери менен жылытып салсаңыз кыштата. Анда цехти жылытууга бир да тыйын коротпойсуз. Мындан тышкары кредитти энергия эффективдүүлүгү бар башка да багыттарга алсаңыз болот. Кайсыл багыттар экенин билгиңиз келсе, бекитилген шилтеме аркылуу кириңиз. Бүгүн 5-чү күн, 30 саат сууга чыланып турган убактысын эсептебегенде 5 күн болду. Мына 5 күндө өсүшү ушундай. Жашыл болуп өсүп келатат, өнүп келатат арпалар. 1-2 сантиметр болуп калды. 4-чү күн кечеки күндү тарткан жокмун, анткени анча деле өсө элек болчу.
айырмады эле андай болбойт болчу да жанагы биринчи экинчи күн мененчи. Бүгүн 6-чы күн. Мына ушундай көтөрүлдү. Мен бир нерсени байкадым, негизи температуранын төмөн болушу жакшы өнбөй жатыптыр да. Анан жылуулукка киришкен болчумун кечээ. Дароо өнө түштү, бат-баттан тез өнөт экен да. Демек, буга 20 градустан төмөн болбош керек деген чечимге келдим. Эң оптималдуу 22, 23, 25, 30 градус болсо деле аябай тез болот окшойт. Нымдуулук дагы ошончо жакшы болсо. Негизи 4 күндө ушундай болот деп мурда баа сураган кишилер айтып жүрчү. Гидропоник өстүргөн жерлерге да барбадымбы? Эсимде болгону баа ушунчалык деп элестетип атам да, 4 күндүктүчү. Меники болсо 2 күнгө кеч болот. Бүгүн дагы кирисип жылуу жерге кечкисин, анан эртең дагы байкайбыз. Бүгүн 7-чү күн. Мына көрсөңүздөр болот, чоңойгонун. Ушундай болуп өстү. Кече күнү кар жапсалды нарынга. Суук, бирок тиешелүү мындай жылуу температура түзүп берип атабыз кечкисин. Үйгө киргизипчи. Эртең 8-чи күн болот. Анан алып таразага тартабыз, канча килограмм болот экен. Бүгүн дагы жылуу температура түзүп берип, анан дагы могул колосок, орусча ошентип коет го, баштарын дагы узартканга аракет кылабыз. Эртең анан таразага тартабыз дагы, уйлардын бирөөсүнө берем. Кандай жейт экенин көрөбүз. Бүгүн 8-чи күн. Мына гидропониканы көрсөңүздөр болот. Өскөнү ушундай өсүп чыкты. 7-8 эң алды, баштары 10 сантиметрге чейин өстү окшойт. 8 күн кетти да, ошондо 30 саат чыладык, анан 8 саатта ушундай өнүп чыкты. Эми мындан дагы бийик болуп өсүп өндүрүп жүргөндөрдү көрүп жүрөм. Аябай ушул баштары бийик болгончу, бирок бул баштары маанилүү эмес, өтө. Эң маанилүүсү алды да. Алды абдан маанилүү болот. Себеби дегенде бул жогорку протеин бар тоют болуп эсептелип калат да. Мынакей 3 килограмм 700 грамм болду. Эми ным дагы бар, негизи суу 3,5 килограмм деп койсок деле болот. Ошондо 1 килограмм арпадан 3,5 килограмм ушундай гидропоника тоютун алдык. Буга чейин угуп жүргөн болчумун, баягы 8 эсе депчи. Негизи андай реалдуу эмес окшойт. Мен азыр күбө болуп отурам. 4 килограмм, 5 килограммга чейин чыгарса болот. Билбейм, андан ашык балким чыгаргандар бардыр. Болсо жазып коюңуздар. Балким 6-7 килограммга чейин чыгып кетет. Ошондой өндүргөндөр болсо комментке жазсаңыздар болот. Биз болсо мына ушундай 4 килограммга чейин чыгардык да. Эми бул 4 эсе дегенди билдирет. 1 килограмм арпа 4 эсе өнүп кетти, 4 эсе көбөйүп кетти дегенди билдирет да. 4 эсе эконом болот дегенди билдирет. Мына гидропониканы берели, төгүп туруп кандай жейт экенин көрөлү эми азыр. Опа, жерде көнбөй калган арпалар. Давай.
биринчи жолу жеп жатат уй. Мындай сонун жеп атат. Негизи дагы могул жерде мына өнбөй алган арпалар турбайбы? Ушунун баары өнсө дагы мунун баары жакшы тойут болот. Мына алды. Көрсөңүздөр болот. Гидропониканын. Көгөргөн жок, жакшы. Кел. Охо. Мен оюмча колоссалдуу эми аябай сүт берүү эместир. Анын үчүн муну көп убакытка бериш керек да. Ошондо билинет да. Азыр булардын курсактары ток. Жакшы жегиси келген жок мындай. Бирок эми түгөтөт. Азыр майдалап берсем түгөтөт го деп ойлоп атам. Мына өстүрүү жолдору ушундай болду. Кийинки видеолордо мен поддондорун жасап, бүт ярустарын жасап, жакшы өндүрө баштагандан кийин анан кенен түшүндүрүп, гидропониканы дагы терең изилдеп, пайдалуулугу кандай болот, кандай бериш керек, ошолордун баарын чогуу биргеликте үйрөнөлү деп турам. Эмнени окусам, эмнени үйрөнсөм, сиздер менен бөлүшүп турганга аракет кылам. Видео жакса сиздерден лайк, башкалар менен да бөлүшүңүздөр. Көрүшкөнчө эмки видеолорго чейин.